Assalamu alaikum ardактуу мекендештер, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Биз Жалал-Абадтагы сиздер билген Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду куруп жаткан жалпы муктаждар комплексине кабар алалы деп келе жатабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Медер Сапарбаев деген чыгаан жигит былтыркы жылы муктаждар комплексин баштаган болчу. Biz hazır аны менен байланышып Жалал-Абадка келдик. Өзү да ушул жерде экен. Азыр маалыматты ушул жерден өзүнөн алабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Чыдамсыздык менен өзү да күтүп атат. Мына келип калдык. Бисмиллахиррахманиррахим. Түшөлү. Көрөлүчү. Бул жигит өзү ушул жерде да. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыз? Келиңиз. Иштер жакшы? Ден соолуктар жакшы? Бул сизге микрофон. Азыр. Кандай иштер? Жакшы, Кудайга шүгүр. Микрофон постоянно колуңузда болсун. Телефонуңузду полетныйга коюп коесуз же жардамчыңызга берип коесуз. Урматтуу мекендештер, бул жигитти тааныштырып коеюн. Биринчи жолу көрүп аткандар үчүн тааныштырам. Эгер билгендер билет, Медер Сапарбаев Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фондунун уюштуруучусу, жетекчиси. Мына ушул муктаждар комплексин өзү идея көтөрүп чыгып, анан куруп баштаган. Буга чейин бул комплекстен курулушу башталгандан баштап 1-2 жолу келип кабар алганбыз. Азыр дагы келип кабар алалы, бир катар маалымат берип коелу. Эмне муктаждык бар? Ушул тууралуу силерге толугураак маалымат берип коелу деп келдик. Эми бир катар көрсөтүп бересиз. Биягы бүтөйүн деп каптыр го, а? Рахмат сиздерге, буйруза. Будан 2 ай мурун келип кеттиңиз эле, 2 ай. 2 ай мурда келдим, кыскасы келдим эле. Ассаламу алейкум, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, Атакул агабыздын күйөрмандары жана Тез кабар биздин передачанын негиздөөчүсү Атакул ага. Кош келипсиз. Биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун салынып аткан Жалал-Абад жерине, Жалал-Абад шаарына салынып аткан муктаждар комплекске кош келипсиз. Кудайга шүгүрлөр болсун. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. 2 айдын ичинде мына сиз менен дагы да жүз көрүшүп турабыз. Бирок 2 айдын ичинде караңыздарчы. Эндеги кереметтерге себепкер боло алдык. Бул албетте Кудайга шүгүрлөр болсун. Ушунча иштерге Кудайым бизди себепкер кылды. Ушунча иштер аягына чыгып аткандыгы, улам алдыга жылып аткандыгы, улам бүтүп аткандыгы, быйыл ушул жерде муктаждар жашайт экендигин өзүбүз күбө болуп көрүп, ушунчалык толкунданып сүйүнүп турабыз. Бирок ал муктаждар кимдер экени дагы бизге дайынсыз. Кимге насип этсе, Кудайым кайсыл муктажга насип этет экен, кайсыл бир пешенеси жанган бир Кудай сүйгөн ушундай баандай мискиндер муктаждарга насип этет экен деп ушундай бир толкунданып сүйүнүп турабыз. Албетте ушул муктаждар сүйүнгөнү, муктаждар кубанганы биздин сүйүнгөнүбүз иншалла. Так, суроолорду берип баштайык. Медер мырза, курулушту качан баштадыңыз эле? Курулушту 2019 жылдын 2019 жылы Орозо маалында. Тагыраак айтканда июнь эмес, июль айында баштаганбыз. Август айында фундаментти бүтүп, сентябрь айында стенасына киришкенбиз, 1-кабаттын. Бул 2019 жылы. Былтыр эле 1-кабат тарабын үстүн жаап токтотуп, кышта үстүн жаап араңдан жетишип, 2-кабат сиз келген маалда стенасы урулуп аткан, билесиз жакшы. Стенасы урулуп атты эле, мына азыр стенасы урулуп бүтүп, үстүн жаап, штукатуркасын бүтүп, Атакул ага дагы сонун бир кабарлар бар, ичинде обделкасы дагы алдыга өтө сонун жылышып атат. Эми иштер бардыгы сонун. Мынакей азыр бул 1-кабат тарабында паровой отоплениясы бул жагында отдельно болуп турат. Катырыпсыз бул жагын, бул сол жак. Бул жер буландай летний кухня бөлмөсү болот. Бул жер ушул бир мактанайын сиздерге. Кече эле бүттүк. Мондай айтканда Бишкектин ТЭЦи баягы эмедеги шаарда ТЭЦ болсо, биздин муктаждар комплексинин ТЭЦи мына ушул. Ушул менен кече ысытып көрдүк. 10 мүнөттө 70-80 градуска суу ысып берди. Кол тийгизбей калды. Кадимкидей 10 мүнөт, 15 мүнөттө өтө ысыды. Паровой жасаган устаны дагы туура тандаган экенбиз дедим. Кудай кааласа сонуна жасап берди. Бул 1-кабат 3 семьянын топкасы момундай айтканда. Бул сыртта болду. Сыртта болгондо дагы өзүңүз көрүп жүрсөңүз көрүп жүрөсүз. Бул печкага шуба утепление болгон шуба печкалардан. Кудай кааласа бул жер ушундай болуп бүттү. Көмүр жагат да буга. Көмүр жагат буйруса, бул жерге убада берди.
bu кичинекей печкага bir суткада ашык барса bir мешок, даже жарым мешок жетет дейт. Жетет. Bir mешок ошондой, bir суткада ушунча жетет dedi. Жашыра турган эч нерсе жок. Бул отопление канчага бүттү? Пулу. Ого, бул отопление чындыгында 18 комната бар муктаждар комплексинде. 9 үй бүлө жашайт. 9 үй бүлөгө 2 топка коюлду. 2 печка коюлган. Жалпы 18 комнатага батарейкаларына материальный расход жана кызмат акысы бардыгы биригип 360 миң сом расход кетти. 360 миң сом. 60 миң сом. Кыйла акча кетип тура. Ушуну бүтүрөбүз деп кыйдале анда ойго баш. 360. Бир нормальный машинанын акчасы кирип кетти тура. Туура айтасыз, эң туура айтасыз. Бирок ошол бир нормальный машина бир эле адамга же бир эле үй бүлөгө кызмат кылат экен да. Ооба. А бул бир нормальный машинанын акчасы бул жердеги 9 үй бүлөгө кыштын ызгар суугунда кызмат кылат иншалла. Момунда айтканда 9 үй бүлөдө 4төн жан жашаганда 36 адамга жылуулук тартуулайт иншалла. Мына ушундай. Буюрса. Бул жерде жалпы 9 үй бүлө жашайт дедиңиз, а? Алар кимдер экендиги белгисиз да. Дайын белгисиз ооба. Азыр 1-2 бөлмөлөрдү, квартираларды бир кирип көрсөтүңүзчү көрөбүз. Кандай бүттү экен. Мен экинчи кабаттан көргөзөйүн биринчиде. Бирок кандай болду азыр көрөлү. Жарайт. Сразу экинчи кабаттан көргөзөйүн анда эмесе. Боло берет. Жүрүңүздөр. Биз лестницадан сонун болуп тур. Бул жерден ушул лестница чыгып кетип баратканда эле, кадимкидей кетип баратканда эле. Мен дагы кыскача айтып кетейин, экинчи кабаттын топкасы бул жакта жайгашкан. Ушул жакабы? Бул жакта жана мен айткан печка, чоң печка мына ушул жерге коюлган. Экинчи топкабыз бул мынакей. Бул печкалардын бирөөсү могу 35 миң, аркысы 25 миңге алынып коюлду буюрса. Чоң экен а бул? Жылуулук бериши бизге жакты. Чындыгында жакты, сонун печка экен. Бул Кыргызстанда жасалган печкаларда негизичи туура ооба. Өтө сапаттуу жасап атышат. Менимче Бишкектен алдырсаңыз керек. Бишкектен алдырды. Заказ менен. Ооба. Бишкектен алынды. Сонун болуп тур. Биз ушул экинчи топканы кандай кылабыз место таппай атып, бир бөлмөнү бөлдүк атайын. Бир бөлмө момундай айтканда 1,5 метрге кыскарды. Калганы сонун. Экинчи кабатка жүрүңүздөр. Экинчи кабатка бир нерсени айтып кетейин, Атакул ака. Ошто бетон гаражда жашаган Раджап деген чоң атабыз бар. Жалгыз жашайт. Өзү 90 жашта. Бир гана ошол үй бүлөгө белгилүү, бир гана ошол чоң атабыз ушул жерде жашайт. Мына ошол чоң атабызга ушул жер 2 бөлмөлүү үй ошол чоң атабызга берилет иншалла. Сонун бөлмөсү, бардык условиясы менен мына ошол чоң атага беребиз деген жакшы жаңылыгыбыз бар. Иншалла. Чоң ата, эгер көрүп жаткан болсоңуз, Раджап чоң атаны ушул жерден туруп куттуктап коелу. Буйруса. Үйүңүз куттуу болсун. Раджап чоң ата. Ушул 2 бөлмөлүү батир сиздики болот экен эми. Кудай кааласа. Ал киши оштук эмес эми жаллабаттык болуп калат турбайбы? Иншалла ал киши өзү түгү Мургаптан болгон экен. Көп жылдан бери Ошто келечек базардын маңдайында бетон гаражда жашайт экен. Элдин баары тааныйт. Мына ошол кишини биз эми жалбатка алып келип, өмүрүнүн аягына чейин ошол кишинин дубасын алсак деген жакшы ниетибиз бар. Ал кишиге убада берип келатабыз, сөзсүз бул жака алып келебиз. Сиз жок дебеңиз. Сиз үчүн ушул жерде катуу кызматты кылып атабыз, шуркап атабыз деп атам эми. Ал киши дагы жок деген жок буюрса. Жок деген жок. Абдан жакшы. Эми ички обделка иштери жасалып атат экен да азыр, а? Экинчи кабатта азыр обделочный иштери болуп атат. Мынакей бир семья бул жерден ушул киргенде эле бир семья бул жака кирет. Кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Дагы бир бактылуу үй бүлөнүн батирине кирип келдик го, а? Иншалла, иншалла. Мынакей ушул катырыпсыз ой. Ушул бир семьянын үйү болот. Бул жер азыр толук бүтүп элек. Бизде обои калды. Потолок краскалар калды. Анан пол калды. Ламинат болот да? Ламинат полдору калды. Ушуларды бүтсө эле толук менен бүтөт. Паровой отопление толук менен бүткөн. Эшик терезелер мындай заманбап эшиктерди койгонбуз бүт баардыгын айнектерден берет. Анан бул бөлмөсүн биз азыр наркы бөлмөсүн көргөзсөк болот. Бул спальняны көргөзсөк болот. Спальня болот экен да? Биз 9 үй бүлөнүн спальня бөлмөсүн аталган ак кадимкиде бар, мурунку ак кылайын деп чечтик. Себеби бул адамга ден соолукка пайда, экологический пайда деп, мына ушундай ак менен эле кылайлы деп, баардыгын ак кылып келет. Азыр бир комнатаны ак кылып чыгардык. Сонун болду. Потологун болсо кадимкидей формалар менен чыгардык. Ооба, гипсокартон менен формалап жасапсыздар, а? Ооба. Жакшы. Ак болгону жакшы, негизи дыш болот да. Ошондой бемалак кетип бөлүп.
Kadimgidey эле билинет, сразу эле билинет экен. Жакшы. Усталар эми ушул жердеги жергиликтүү эле усталар болсо керек. Ооба, бул жерде өзүбүздүн эле эски усталарыбыз бар. Мына ошол усталарыбыз буйруса ишти кылачак Кудай кааласа. Рахмат. Биринчи бөлмөнү көрүп чыктык азыр бул жакта. Экинчи кабаттагылардан. Азыр бул жакта дагы башка бөлмөлөр бар экен. Аларды дагы көрсөтөм деп турат. Патологдору бизде мынакей ушундай атакылыкка бардыгы ар түрлүү. Жөнөкөй эле сплошной болгон жок. Эмне үчүн биз өзүбүзгө кооз үй болуш керек дагы? Муктаждарга эптеп эле мындай простой үй болуп калыш керек. Андай нерсе bizde өз негизи андай нерсе жок. Мисалы айтканда ошто көз айыз Асылбек. Ошол баланын көз көрбөсө дагы, бирок эң алдыңкы материалдар менен ошол үйлөр жасалган. Чындыгында өтө кооз жасалган, бардыгын эл көргөн. Мына ошол сыяктуу эле бул жерде муктаждар дагы бир рахат алып жашаса экен ушул кооздукту көрүп деген ниетибиз бар иншалла. Демек, муктаждардын комплексинин ички ремонту дагы өзүбүздүн үйүңүздөгүдөй, өзүбүздүн үйдөгүдөй ремонт болот. Кудай кааласа иншалла. Иншалла. Баары жакшы спальняны дагы көрүп коелу. Спальняны дагы көрүп коелу. Бул жакта спальня бар экен. Мен жакта бул айтып мен актылы көрүп караңыздар, сонун эле болуп калат экен. Мен нарынан бул жакты салыштырып көрдүм да. Мындай бул жакка кирип 5 мүнөт туруп анан ал жакта турсаң кадимки адамга билинет экен. Бул жакта мындай адам башкача дем алып, сонун дегенде билинет экен. Билинет да. Сразу ачыктан атат го. Ошондой сразу ачыктан атат. Жакшы. Бул бөлмөнүн бир-биринен узундугасы 4x4 окшойт, да? Спальня бөлмөлөрү 4x4 ооба. 16 метр болот. Ооба, зал бөлмөлөрү 5x4. 5x4. Жыйырма ошондо бир семьяга 36 квадрат метр тапшырылат экен да. Бир семьяга 36 метр. Абдан жакшы. Өтө мындай жакшы чыгып мага жагып атат сиздин ремонт кылганыңыз. Сиз негизи Медар мырза, строительный компаниядан дагы тез бүтүрүпсүз го? Кээ бир курулуш компаниялары себептери көп болушу мүмкүн, бирок алар мындай кечирээк туруп аткан учурлар көп болот. Туура. Эми мына бул жерлер кандай болуп тосулат? Перилалар коюлабы же пластик менен тосулабы, кандай болот? Пластик менен тостуруп коюлду деп ойлондук, бирок андай бул жак андай жабылып, андай үңүрөйгөндөй болуп калат экен. Анан лучше бул жерде мындай перилалар менен бейик кылып, сонун кылып тосуп, кооздук гүлдөрдү коюп, мындай форманы чыгарып, анан бул жерге жакыныраак столдорду коюп, семьялар эми бул жакты карап, бул жерде детский площадка болот, бул жерде фонтан болот, жашылдандыруу болот. Мына ошол кооздукту көрүп, бир рахат алып, жашаса экен деген гана Кудай кааласа ниетибиз бар иншалла. Ниет болот. Ниет Кудай кааласа. Көрдүңүздөрбү, эмнелер боло тургандыгын Медер мырза бир чекеден тизмектеп айтып берди. Буйруса. Эң башкысы атаклуу ака, бизде муктаждар комплексинде 9 үй бүлө жашайт деп атпайбызбы? 9 үй бүлө бир сыйра кийим менен гана келип туруп жашайт. Бул жерде ысык суу, муздак суу, жылуулук, отопление, кадимки эле аристон, кадимкидей эле телевизор, холодильник, идиштерин уже даярдап койдук. Килем, палас, шторалардан бери даярдап койдук. Акырындык менен даярдалып атат. Мына ошолор идиш аяк бардыгы коюлат. Кыскасын айтканда бул жерде жашайт. Биринчиден, экинчиден мына ошол муктаждар бул жерде жөн гана жашабастан өздөрүнүн оокатын кыла тургандагыдай жумуш ишкана бөлмөсү бар. Ал ишкана мынакей ушул бурчта тигүү цехи. Тигүү цехи бар. Тигүү цехи. Булар жумуш менен да элек болот. Жумуш менен да камсыз болот деңиз. Бул жерде биз мынакей жерде биз швейный цех атайын мындай бөлмө кылдык. Швейный цехте азыр точкалар көрүп атканыңызда бир машинка рашок алдык. Бул жерде бир машинка турса, бул жерде бир тигүү машинасы, бул жакта бир тигүү машиналар тизилип коюлат. Бир 6 тигүү машинасы коюлат, бир ütүп коюлат, бир бурчта кадимки машина суу чыгарган коюлат. Мындай форчкалар коюлду. Кыскасы ушул жерде муктаждар, ушул жерде иштеп, өзүнүн оокатын кылат, тапканын өзүнө жумшайт. Анан өзүнө окшоп кыйналган муктаждарга да жардам берет. Мына ушундай балыкты деп койбостон, кайрыбакты болгон карматып, эми балыкты өзүн кармап жейсин деп ойлоп турабыз иншалла. Кудай буйрса. Азырынча бул бүткөнгө чейин, ээлерине тапшырылганга чейин бул муктаждар комплекс. Тапшырылып бүткөндөн кийин кимдердин комплекси болот эми? Эми бул жерде муктаждар комплексинде биз өзүбүз ушул
шарт койгонбуз. Негизинде муктаждар, мискиндер, майыптар, чыныгы Кыргызстанда муктаждар жашайт. Бул жерде өмүр бою бар. Бизде Кыргызстанда балдар үйү, карылар үйү деген бар эмес. Мына бул жерде муктаждар үйү деп Кудай калса, ушул муктаждар пайдаланат деп турабыз. Эми бул жерде квартирада жана башкага берилип, биротодо ошолор жашайт да, мондай айтканда. Биротодо жашайт. Жүрүңүз сыртка чыга берели, биз сизди ээрчилеп. Медер мырза, бул муктаждар комплексин бүтүрүүдө эң кыйын нерсе сизге эмне болду? Эмнеси кыйнады? Муктаждар комплексинде мен үчүн эч бир нерсеси деле кыйын болгон жок. Мен үчүн бүгүнкү күндө кээ бир кыйынчылыктары ушунча иштерди кылып атсаң дагы, эми кылганыңды милдет кылбайсың, бирок ушул жасалып аткан жумушту эл көзү менен көрбөй аткандыгы ушул нерсе бизге татаалыраак, кыйыныраак болду. Көзү менен көрбөй аткандыгы. Анан дагы бир нерсе айта кетсем, бул жерде атаклуу ошол ишкананын жанында чаканыраак намазканасы дагы бар. Машалла. Ушул жер намазкана бөлмөсү. Полун мана уже ламинат бастык, потолоктор бүттү. Биз потологуна натяжной кылабыз, стенасына обои калды. Бул жер чаканыраак намазкана бөлмөсү болот буюрса. Намазкана болот да? Иншалла өтө жакшы болот экен. Азыр эми эмне муктаждык бар? Жакшылык иштен кабар алуу бул бизден милдетибиз да. Балким биздин көрүүчүлөр көрүп жардам берер. Жардамын кайрымдуулукка топтогон акчасын каяка берем деп баш айланып катып отургандар да бардыр. Балким алар сизге которор, сизге жиберер. Бул жагынан салым кошор. Эмне муктаждык бар? Бул жерде чындыгында муктаждык аябай көп. Себеби бул негизи үйдүн үстүн жаап койгон, бул 30% бүттү эсеп да. Эң башкысы ички отделкасы турат экен. Биз азыр 2-чи кабаттагы отделканы көргөздүк. 1-чи кабат отделкасы такыр башталып элек, парой эле бүткөн, башкасы ошол бойдон турат. Бүгүнкү күндө отделочный жумуштары, расходтору, материал жана устаакылары өтө бандай расход, каражат талап кылат экен. Биз бүгүнкү күндө элге күн санап чыгып атабыз. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим, күнүнө видеолорду кеминде 10 000 адам көрөт экен. 10 000 адам биз үчүн эмес, мына ушул жерде муктаждар үчүн 100 сомдон жардам берген болсо, тамчыдан көл куралат. 10 000 адам 100 сомдон жардам берген болсо, 1 миллион акча болот эми. 1 миллион акчага бул жерде канчалаган жумуштар бүтөр эле. Ооба. Мына ушинтип элге кайрылып атабыз. Чындыгында эми бул жерде мына бүгүн жаңы эле сиздин алдыңызда эле бир усталар 4 айдан бери иштеп аткан усталардын карыз устаакыларын ушул жарымын берип, жарымын карыз кылып кетирдик. Иштерин алар толугу менен бүттү. Отделка жасап аткан усталар кызмат акыларын улам сурап атышат. Колубуздан келишинче улам 20 000ден, 15 000ден берип атабыз. Анан материалдары бул жерде мына кеп полдор бар. Биринчи этажда эшиктери бар, обойлору бар. Бул жерде ушул перилаларын, эшигин алды. Эми көрүп тургандагыдай эле ушул алдыдагы жумуштары чындыгында муктаждык бар. Албетте бар, Кудай буйрса. Бул устакысынан дагы курулуш материалдарынан анча-мынча карыз болуп калган сыяктуу көрүнөс. Эми чындыгында будан бир жума 10 күн мурун 4 бригаданы жумушка салып коюп, сүйүнүп түндүк жерине кайттык элек жумуш менен. Кайрымдуулук иштер менен баары жөнөдүк элек. Эми албетте акчаң болсо иш жүрөт, акчаң болбосо иш жүрбөйт экен. Дансыңарындай эле бул жерде ушундай каражатыбыз токтоп калып, 2 бригадабыз кетип калып, бир кыйла биз бандай муңайып, иштерибиз баяндай болуп, анан ушундай ойлорго батып келсем 400-500 000 сом карызга батып калыптырбыз. Анан бирок эл деген эл экен, эл ошол 400 000 карызыбызды бир жуманын ичинде тең жарымына жардам берди. 200 000 акчаны бир жумада элибиз жардам берип койду. Дагы сүйүнүп отуруп, мына азыр дагы материалыбыздан бир топ карыздарыбыз бар. Эми баягыдай карызыбыз бар деп эле баягыдай даттанбайсың. Эми кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн, эми карызың болсо, башкаң болсо, андан эмне кылып атасың деши мүмкүн. Бирок Алла Таала ушул ишти биздин мойнубузга жүктөп буйруп койгондон кийин бул ишти таштап кое албайсың. Сөзсүз түрдө аракет бүтүрөлү деп аракет кылып атабыз эми. Аракет кылыш керек. Антпесе уже сентябрь. Күн суутат. Эртерээк бул батирлерди, үйлөрдү ээлерине тапшырып бериш керек. Туура. Эртерээк канчалык тез бүтүрсөк, ошончолук өзүбүз да жеңилбейбиз.
Туура. Качан ачылышын кылам деп план кылып атасыз? Мен өзү планым ушул могу шайлоону өткөрүп коюп деп ноябрда деп ойлоп аткам, бирок бизде азыр сентябрь, октябрь ай 2 ай бизде убактыбыз бар экен. Мына ушул 2 айдын ичинде Кудайым ушул элибизди себепкер кылып бүтүрүп алсак, анан ноябрьче муктаждарды ушул жерге киргизсе, кыскасы быйыл үйү жок муктаж инсандарды кышка калтырбай киргизип алыш керек. Быйыл ушул декабрь эң ашык срогу, максимальный срок ушул декабрда тапшырабыз деген ниетибиз бар иншалла. Декабрда. Кудай буйрса. Азыр эмне иштер бар дагы? Бизде иштер азыр бир бригада ушул отделкасын жасап атышат. Эгерде каражаттан кененирээк болуп калса, азыр мен биринчи кабатка дагы бир бригаданы ушул отделкага салышым керек эле. Анын эшигинин алдындагы ушул стяжка боло турган, брусчатка боло турган нерселери бар. Эми мен бул жерде каражат жок, каражаттан кыйналып атабыз деп материалдарды экономдетип, эптеп-септеп эле мындай боло берет деген жумушка такалган жокмун. Негизи мен андай жумушту жакшы көрө бербейм. Баягы кыргызда сөз бар, болсоң ботовой бол дейт. Бул кылсаң жашнакай кыл да, кылбасаң эптеп кылбай эле кой да. Себеби бул жашоодо канча өмүрүбүз бар бир Кудай билет. Эртең бул жумушту ким кылды эле, бирок кимдердин жардамы менен, кимдердин акчасы менен кылды эле дегенде биздин дарегибиз айтылат, ошондо бизге сөз тийбесин деп бүт бардыгы. Мына могул мисалы могул стойканы кээ бирлер 10-га 10 берип коет. А могул 15-ге 15 калың стойкалар. Даже бир этаждын ичине бетон куйдуруп чыктым бардыгына. Монолиттерине жөн эле арматурларды жыш кылып токуттук. Кадимкидей сейсмопояс каркас, пышык кирпич, шыбактары полный подмаяк. Мисалы кээ бир зданиялар аркалары шыбатпай эле коюшу мүмкүн. Биз аркасынан бери шыбап койдук, ушундай мүмкүнчүлүк бар да. Себеби кирпич эртерээк жамгырда көчүп түшпөсүн же шамал кирбесин деп бүт бардыгын мана заманбап кылган аракет кылдык буюрса. Абдан жакшы. Негизи мындай уктап атасызбы, эс алып атасызбы? Эми сиздердей болойлу деп элге кызмат кылайлы деп жүрөбүз да. Кудай кааласа булдай жумушта уйку келбей калат. Себеби мен ошон үчүн курулушту баштабай жүрөм да. Курулуш бул өтө коркунучтуу дейт го. Ошого баштабай жүрөм. Эски эле үйдө жашап турам. Буйруса жаңы конушту Алла Таала насип эткен болсун, канчалаган жаңы конуштарды көрүп атасыз. Жаңы конуштарды эл менен бөлүшүп атасыз. Кудай Таалам ошондой жаңы конуштарды насип эткен болсун иншалла. Бүгүнкү күндө экертең октябрда депутаттык шайлоо болот. Мына ошол парламенттик шайлоого чыныгы баягындай депутат болом деп байлар жана башкалар кандай депутаттыкка ат салышып, күрөшүп, тытынып атса, бүгүн биз ушул муктаждар үчүн ушул муктаждар комплексин бүтүрүп алайлы деп мына ушу менен күрөшүп атабыз. Депутаттар шайлоого кандай күрөшүп атса, биз дагы мына ушундай эме менен күрөшүп атабыз да. Анан мисал айтканда мына караңыздарчы, мына экинчи кабаттын эшигин караңыздар. 12 миң сомдон алынды. Канчадан? 12 миң сомдон. 12 миң сомдон алынды да ушулар, а? Кадимкидей мына эки замоктор менен бардыгы заманбап. Эмне үчүн сыртына биз темир койдук? Себеби бул жер ичи дагы темир. Бул жак алды тосулбайт да, ошондуктан ушундай эшик коюлду да. Темир коюлду. Темир эшиктер. Брон эшик коюпсуздар, жакшы. Заманбап эшик болуптур. Крышасы шоколад түсүндөгү тыныкы менен жабылыптыр, а? Дуалы бүт кирпич болду, а булардын? Дуалы бүт баары кирпич болгон. Ана брусчатка болсо жакшы болот экен астына. Сиз айткандай евро брусчатканы кимдир бирөө кайрымдуулук кылып берип берсе, жылтырап калат го бул жер сонунда. Кудай кааласа. Сиздин көрүүчүлөрүңүз аябай абдан көп. Мында дагы жөнөкөй, карапайым көрүүчүлөр жок. Колунан келишинче мүмкүнчүлүгү бар баягындай көрүүчүлөр көп. Мына ошолор көрүп, балким ушул жерде жашоочу муктаждарга бир мындай айтканда конкретно жардамын берип коер. Иншалла ниет кылып дуа кылабыз, Кудай кааласа. Балким кимдир бирөөсү болсо бирөөсү жардам берет. Буйруса. Ошол жардам берет деп сиз дагы өзүңүзгө ишенип, өзүңүздүн колдоочу катталуучуларыңызга ишенип келип турасыз. Албетте жардам бериш керек буйруса жардам берет. Баарын көрүп чыктык окшойт. Жыйынтыктайлы, бедермиз. Негизи мындай жакшылык иштен кабар алган дурус. Менден башкалар деле, биздин көрүүчүлөр деле, жалпы мекендештер колунда барлар келер. Буйруса аягына чыгасыз. Күлүп жайнап, ар бир муктажга ушул жердеги батирлердин ээсине күлүчүн тапшырган, ушундай кылып тапшырган күндөр насип болсун. Ушул жерде тойлор болсун ана. Сизге эркин микрофон.
Күн батып калды, мен ошко кетишим керек, жыйынтыктайлы. Тойдо өзүңүз келесиз буюрса. Дагы да мынакей кече мен сиздерге бөлүшүп жүргөн муктаждар комплекси мына бүтүп атат экен. 9 үй бүлөк ачкыч тапшырылып атат экен деп элге бир жар салып сөзсүз келесиз деген үмүт бар. Урматтуу Тез кабар көрүүчүнүн жалпы көрүүчүлөрү, жамааты жана Тез кабар каналынын жетекчиси Атакул ага. Атакул ажы менен негизи көп иштерде кошо биргеликте сапарлаш болдук. Көп иштерде бирге болдук. Жада калса Меккеде, Умрада кошо бирге зиярат кылдык иншалла. Алла таалам ошол жака дагы буйруп койгон экен. Караңыз, экөөбүз биргеликте ошол жерде Кабаны таваф кылып, Сафа Марвадан ары бери чуркап, мына ошол жерде сонун бир кубанып, сүйүнүп, эл менен бөлүшүп, сонун болуп жүрдүк. Ошол күндөргө жеткирген Кудайыма шүгүрлөр болсун, Алла таалага чексиз мактоолор болсун. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим, мен бүгүн чындыгында биз Ак ниет аманат коомдук фонду момундай айтканда кыйналып атканыбыздан эмес, сиздердин акыреттик жашоого соопко эгедер болушуңуздарга Атакул ага жана биз себепкер болуп калайлы деп сиздер менен бөлүшүп турабыз. Бул иштерге биз жардам бербесек дагы бул иштер бүтө берет. Бул иштерди биз кылсак, кылбасак дагы бул күндөр өтө берет. Эч кимибиздин мал мүлкүбүз кемибейт, эч кимибиздин жашообуз токтобойт, эч кимибиздин убактыбыз кыскарбайт. Ошондуктан жалпыңыздарга айтар элем, бүгүн баардыгыбызда мүмкүнчүлүк бар, Кудайга шүгүр. Бул жерге сиздердин жаннатка үй салууңуздарга себепкер боло турган бир сонун жумуштар жүрүп атат. Кудай кааласа мен сиздерди чакырам. Кайрылам. Мына ушундай иштерге себепкер болуп калыңыздар демекчимин. Урматтуу бир туугандар, Кудай кааласа бул иштер сөзсүз быйыл бүтүрөбүз. Сиздерди да Алла таалам бир бурчуна ушул иштердин себепкер болуп калганына насип эткен болсун. Баарыңыздарды мына ушундай жакшылык иштерге себепкер кылууна насип эткен болсун. Чындыгында жөнөкөй адамдан чыгат экен да Атакул. Жөнөкөй адамдан чыгат экен, баягы колунда бар, черенген байлар бар арабызда эле, ушул жерде эле. Айланабызда эле бар. Ошол инсандар ашып барса 1 километр, бирок басып келе албай атат ушул жерге. Бирок ошол биздин кыргыз момун берешен мекендештерибиз деңиздин аркы башында жүрсө дагы бүгүнкү күндө Кореядан, Америкадан, Россиянын булуң бурчунан, Казакстан булуң бурчунан салымын кошуп, айрыкча мигранттардын колдоосу менен мына ушул иштер болуп атат. Өздөрү муңайып бөтөн жерде мусафир болуп жүрүшөт. Оокат кылсам, тирлик кылсам, бала баксам деп. Бирок ошолор жардамын берип мына ушундай иштер болду. Эмне үчүн биз кылсак болбойт? Айрыкча кыз балдар. Мына кече чатырына бир эле кыз 85 000 сом акчасын жардам берди. Тиникесин алып берди. Машалла. Бир кыз 85 000 сом. Алла разы болсун азыр. Былтыры бир эле эжебиз аял киши өзгөндөн болот. Бүкарам деген эжебиз. Биринчи кабатына 120 000 сомдук тиникесин алып берип койгон. Машалла, Алла разы болсун. Ушул Бүкарам эжеге атаандаш отуруп, кече Бишкектен бир карындашыбыз мына ушул жака 85 000 сом тиникесин алып берип салды. Машалла. Жалпысынан бул тинике 130 000 сомдук тинике болду. Эки адамдын жардамы менен мына ушул тинике келди. Караңыздарчы, бул нерсени кыздар кылып атканда биз жигит болуп туруп эмнеге кыла албайбыз? Албетте биз жигиттик сапатыбызды, биз жигиттик патриоттулугубузду, жигиттигибизди мына ушундай жерде көргөзүшүбүз керек демекчи элем. Демек сөзүбүзгө болуп кетти. Атакул ага кечиресиз. Кудай кааласа ушундай сиздер бизге конок болуп келип аткандан кийин кубанып, сүйүнүп, сиздин көрүүчүлөрүңүз менен бөлүшүп турабыз. Кудай кааласа сиздерге чоң рахмат айтам. Атакул ага Алла разы болсун. Келген ар бир кадамыңызга Алла таалам эсепсиз ажыр сооптор жазган болсун. Атакул ага сиз бүгүн мен ишенем кеминде 1000 адамдын соопко эгедер болушуна себепкер болдуңуз. Ошол 1000 адам ушул жерге салымын кошсо, ошол 1000 адам бир салымын кошуп, бир соопко ээ болгон болсо, ошол инсан канчалык соопко ээ болсо, сиз дагы Атакул ага мына ошончо соопко ээ болдуңуз. Алла таалам насип кылсын. Иншалла дагы да көп иштерге себепкер кылганы насип эткен болсун. Иштериңизге ийгилик. Рахмат. Алла таала насип кылсын. Негизи жалпы мекендештерибизге, кайрымдуу инсандарга жакшылык иште атаандашууга насип кылсын. Буйруса. Сиз бойдоксуз, а? Ман ошондой ооба. Үйлөнүүнү эстен чыгарып койбоңуз, мына бул иш менен жүрө берип. Макулбу? Буйруса, ал күндөрдү да Кудай таалам насип этер иншалла. Көбү таң калып сурашат. Болгону 30 жаштабыз. Көбү чоң көрүшөт экен.
мына ушундай иштерге атакулага киришип алгандан кийин бул кадимгидей кумар ойногон азартчылар бар го. Мына ушундай эле болуп калат да. Күнүнө бир адамдын дубасын албасаң, үйдө жата албайсың. Отура албайсың. Адамдын дубасын алуу бул эч нерсеге жеткис бакыт. Баягы алтын албай алкыш ал дейт го, кыргызда ушундай макал бар. Бул кыргыздын макалдарынан мына бүгүн биз ынанып атабыз да. Чындыгында. Мен ошон үчүн айтып атам. Бул иштер менен жүрө берип, үйлөнүүнү унутуп калбаңыз деп атам. Бактылуу болуңуз. Алла таалам сизге көп соопторду насип кылган болсун. Эч качан чарчабаңыз. Ушинтип күлүп жайнап гана жүрө бериңиз. Лента кескенге келели эртерээк. Иншалла. Рахмат. Урматтуу мекендештер, мен ушуну менен жыйынтыктайм. Тез кабар каналынан сиздер бул чыгарылышта Жалал Абад шаарындагы муктаждар комплексинин курулуп жаткандыгы тууралуу маалымат алдыңыздар. Медер мырза баштан аяк толук көрсөтүп берди. Экрандагы телефон номерларга чалып, байланышып, медерге чыгып, эгерде колуңуздарда болсо, жардам берүү, кайрымдуулук кылуу ниетиңиздерде болсо, анда Эл сом шоту да иштейт, Сбербанк башка шоттору да иштейт, аларга которсоңуздар болот. Көрүшкөнчө.